2021 жылдын 10 январында өлкөдө кийинки 6 жылда мамлекетти башкара турган кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Бул кызмат үчүн 18 адам талапкерлигин көрсөттү. Азыр президенттик үчүн ат салыша турган талапкерлердин бардыгы тууралуу айтып беребиз. Садыр Жапаров үгүт компаниясына 43 миллион сом короткон талапкер. Президенттикке талапкерлердин ичинен эң көп каражат сарптаганы дагы Жапаров болду. Мындан бир нече ай мурун Жапаров колонияда жаза өтөп жаткан. Аны сот 2013 жылы Ысык Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу иши боюнча күнөөлүү деп тапкан. 5-6 октябрда Ак Уй басылып алынгандан кийин тарапташтары Жапаровду абактан бошоткон. Андан кийинки окуялар тездик менен өнүгүп, Жапаров тарапташтарынын жардамы менен өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековду отставкага кетирип, белгилүү убакыт президенттин милдетин аткарып турган. Жапаров шайлоого катышуу үчүн президенттин милдетин аткаруу ыйгарымдарын өткөрөр алдында өлкөдөгү маанилүү кызматтарга үзөңгүлөш достору Талант Мамытов менен Камчыбек Ташиевди дайындоого үлгүргөн. Талант Мамытов учурда парламент спикери жана президенттин милдетин аткаруучу, ал эми Камчыбек Ташиев УКМКны жетектеп жатат. Жапаров, Мамытов жана Ташиев 2012 жылы Ак Уйдун тосмосун ашып өтөбүз деп атагы чыккан. Ошондой эле Жапаров депутаттар аркылуу конституциялык реформа жана башкаруу формасын аныктоого багытталган референдум баштоого дагы үлгүрдү. Ал эмгек жолун бозгон президент Курманбек Бакиевдин командасында иштеп баштаган. Ал Тургай анын кеңешчиси дагы болгон. Бакиев кулатылгандан кийин Жапаров парламентке лидери жогоруда Ташиев деп аталган Ата журт партиясынан келген. Жапаров адамдарды барымтага алууга айыпталгандан кийин бир нече жыл бою өлкө сыртында жүргөн. Канат Исаев, Кыргызстан партиясынын лидери, октябрда кыска убакытка парламенттин спикери болгон. Анткени менен президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын өткөрүп берген. 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодо Канат Исаев бийликчил Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин колдогон. Ошол эле учурда Исаевди бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпташкан. Ага карата кылмыш иши козголуп, ал бир нече ай тергөө изоляторунда отуруп чыккан. Ал иштин материалдары кошумча тергөөгө жөнөтүлгөн соң эркиндикке чыгып, парламентке кайтып барган. Мыктыбек Арстанбек, журналист жана Халал өнөр жайын өнүктүрүү борборунун башчысы. Негизинен ал тууралуу маалымат аз. Ал бир убакта КТРде, андан кийин ЛТРде иштеп кеткен. Ошондой эле ал мугалим дагы болуп эмгектенген. Мындан тышкары, Кыргызстандын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер деген наамдын ээси. Клара Сооронкулова, президенттикке талапкерлердин арасындагы жападан жалгыз аял. Ал реформа партиясынын лидери, Конституциялык палатанын экс-судьясы. Сооронкулова палатадан 2015 жылы бошотулган. Ал жарандарды биометрикалык каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзамына каршы чыккан жалгыз судья болгон. Ал убакта Сооронкулова аталган мыйзамды Конституцияга каршы келет деп атаган. Реформа партиясы парламенттик шайлоого катышуу үчүн өлкө тарыхында биринчи жолу 5 миллион сомдук күрөөнү элдин жардамы менен топтогон. Сооронкулова Жапаровдун конституциялык реформасын жигердүү сындап келет. Ал Тургай сот аркылуу Жапаровдун талапкерлигин шайлоо өнөктүгүнөн четтетүүгө дагы аракет кылган. Имамиддин Ташев, бизнесмен, KG Group курулуш компаниясынын башчысы. Азаттыктын иликтөөчү маркум журналисти Улан Эгизбаевдин үй бүлөсүнө батир белек бергени менен таанымал. 2019 жылы Ташев Жалал Абадта тарыхый мемориал курган. Рашид Тагаев анча белгилүү эмес президенттикке талапкер. Ал 8 жыл милицияда эмгектенген. Андан кийин 2 жолу жогорку кеңештин депутаты дагы болууга үлгүргөн. Абдил Сегизбаев эмгек жолунун башында Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин басма сөз катчысы болуп иштеген. Ал УКМКнын мурдагы башчысы катары белгилүү. 2016 жылы белгизгейттелген ишти баштаган. Ошондо УКМК Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин коррупцияга аралашканын ырастай турган документтерди Белиз мамлекетинен алганы айтылган. Текебаев ал убакта Конституцияга түзөтүүлөрдөн улам ошондогу президент Алмазбек Атамбаевке оппозицияда болчу. Бул документтер Текебаевке карата кылмыш иштеринин ачылышына өбөлгө болгон. Сегизбаев УКМКнын төрагалыгынан Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин араздашуусунун шартында бошотулган. Жакында эле Сегизбаев Жапаровду Бакиевтер менен байланышы бар деп айыптап, аны дебатка чакырган. Адахан Мадумаров
Бүтүн Кыргызстан партиясынын алмашкыс лидери, учурунда спикер Алтургай парламент депутаты да болгон. Бир нече жолу президенттикке талапкер. Акыркы 2 шайлоодо 2-3 орундарга ээ болгон. Мадумаров жана анын партиясы мигранттар арасында, айрыкча чет жактарда популярдуу. 2020-жылдын октябрь айындагы парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан парламенттен орун алууга жетишерлик добуш топтогон. Бирок шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Аймен Касенов Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду башкармалыгынын мүчөсү болгон. Андан тышкары Газпромдун Бишкек жана Дүйшөмбүдөгү бөлүмдөрүндө иштеген. 2015-жылы ошол учурда Бишкектин мэри болуп турган Кубанычбек Кулматовдун кеңешчиси да болуп эмгектенген. Урматтуу көрөрмандар, талапкерлердин калган 9 тууралуу алардын таржымалын кесиптешим Найзабек Мукамбетов улантып айтып берет. Улукбек Кочкоров, мурдагы социалдык өнүктүрүү министри, Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин кызматтан кеткен. Кочкоров министрликтен кеткендиги тууралуу социалдык желеден уктум деп билдирген. Ал 2017-жылы президенттикке талапкер болгон. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековго таандык делген бийликчил Биримдик партиясынын катарында барган. Жеңишбек Байгуттиев, Курманбек Бакиевдин мурдагы кеңешчиси, андан тышкары экономикалык жөнгө салуу министрлигинин экс-башчысы. 2010-жылдагы апрель революциясынан кийин саясаттан кетип, акыркы 10 жылда Толубай банкынын директорлор кеңешинин кеңешчиси болуп эмгектенген. Элдар Абакиров, экономика министринин мурдагы орун басары, акыркы парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын тизмесинде барган. 6-октябрга караган түнү митинг учурунда жабыр тарткан. 2020-жылы жай айларындагы маектеринде бажы тармагындагы коррупция тууралуу айткан. Ал эми бажы кызматы анын билдирүүлөрүн популисттик деп атап, Абакировдун өзүнүн кесипкөйлүгү жана иш билгилиги күмөн санатат деп билдирген. Курсан Асанов, ички иштер министринин мурдагы орун басары, 2020-жылдагы парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында барган. Атамбаевдин Кой Таштагы резиденциясын штурмга алуу учурунда атагы чыккан. Асанов мурдагы президентти бийликтин колуна түшүп берүүгө көндүргөн. Бирок кийин ал милициянын кызыкчылыктарын саткан деген жөө менен кызматынан бошотулган. Ички иштер министрлиги ал өзүн пиарлаган деп билдиришкен. Анткени Асановдун кол алдында иштегендер анын Атамбаев менен сүйлөшүү жүргүзүүсүн телефонго тартышкан. Учурда Асанов бир нече кылмыш иштеринин фигуранты. Ал эч жака кетпөө кол катынын негизинде бошотулган. Арстанбек Абдылдаев саясий тажрыйбасы жоктугуна карабастан президенттик жарыштын эң эле көрүнүктүү жана таанымал талапкери болуп эсептелет. Арстан Алай деп да белгилүү Абдылдаевке атактуулукту саясий дымак эмес, анын шакабага айланган сөздөрү менен алдын ала болжоп айткан билдирүүлөр алып келген. Баса, мындан тышкары Алай Кыргызстандын президенти болуу мүмкүнчүлүгү тек гана өзүнүн маңдайына жазылганын айткан. Муну алага ааламдан келген кайсы бир программа менен түшүндүрүп жүрөт. Равшан Жээнбеков, парламенттин экс-депутаты, алгач Атамбаевга оппонент болуп, кийин үзөңгүлөшүнө айланган. Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүн штурмга алууда мурдагы президентти колдоп, натыйжада камакка алынган. Садыр Жапаров менен абакта жатканда бетме-бет сүйлөшкөнүн мойнуна алган. Жээнбеков дагы Ак үй басылып алынгандан кийин эркиндикке чыккан. Анын бай саясий тажрыйбасы бар. Карьерасы Акаевдин убагында башталган. Бакиев бийликке келген учурда Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп иштеп кеткен. Ошол жактан бийликти сындап турган. Бактыбек Калмаматов. Жалпылап айтканда ал тууралуу белгилүү деле маалымат аз. Биз барбыз фондун түзгөн, ошондой эле 2010-2015 жылдары парламенттин депутаты болгон. Бабур Төлбаев, бизнесмен, блогер, бизнес-тренер, эми президенттикке талапкер. Интервьюларынын биринде Төлбаев 10 жыл корошо пырып иштегенин, ишке барыш үчүн таңкы саат 5-те ойгонуп жүргөнүн айтып берген. 3 жыл мурда саясатка барбайм, дагы да болсо өзү сүйгөн ботаника багында жан сакчысы жок, эң эркин жүрүүнү уланткысы келерин айткан. 2017-жылы аялдардын лидерлигин келжеректик деп атаган. Анда феминисттер Төлбаевдин сөзү коркунучтуу деп аташкан. Каныбек Иманалиев, парламенттин депутаты, бир нече жолу конституциялык реформа жана референдумга каршы жарандык марштарга катышкан. Мындан тышкары Иманалиев ага карата кылмыш ишин табуу өтө кыйын деп айтканы бар. Эми Нарын дарыясында крокодил табуу да эле кыйын деген.